Муфтий Замир Акиев өстүрүп жаткан сакалын кайрадан кырып салды. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын жаңы муфтийи Спутник Кыргызстан агенттигине маек берип, дин менен каада салтты чогуу алып кетүүгө басым жасарын, ажыл сапарды уюштуруунун муфтияттан бөлүп салуу планы, ала качуу менен көп аялдуулукка пикири жана өзү тууралуу айтып берген. Маектин жүрүшүндө журналист жаңы муфтийге эмне үчүн сакал өстүрбөй жатканына, коомчулуктун нааразы болуп жатканын, деги эле дин кызматындагы адамдарда сөзсүз сакал болушу керекпи деген таризде суроо узаткан. Муфтий бул суроого жооп беретинде, сакал биздин динибизде сүннөт болуп эсептелинет, аны пайгамбарыбыз кылган. Бирок кээ бир шартка байланыштуу аткарада албай калабыз, муну туура түшүнүү керек. Мен да кээ бир себептер менен ушундай кыска эле сакал алып жүрмөй болдум деген. Муфтий андан кийин сүрөттөрүндө өзү айткандай кыска эле сакалы менен жүргөн. Көп өтпөй 20-июль күнү мусулмандардын ыйык майрамы саналган Курман айт майрамы белгиленип, Бишкек шаарында муфтий Замир Акиевдин катышуусунда айт намазы окулду. Көрүп турганыңыздардай, жаңы муфтий журналисттерге айтканын унутуп, сакалын түбүнөн кырып жалтыратып салыптыр. Кыргызстанда муфтийликти шайлоо бир нече айга созулуп, уламжылып, акыры 26-июнда бир добуш менен Замир кары Ракиев бекиди. Ракиев Бишкек шаарынын казысы болуп иштеп жаткан. Ага чейин муфтийдин орун басары болчу. Буга чейин өлкөнүн мусулмандардын башчылыгында муфтияттан каржы махинациясынан кийин кызматтан кеткен Максат Ажы Токтомушев турчу. Азыркы муфтий 43 жашта Нарын облусунун Кочкор районуна караштуу Шамшы айылында төрөлгөн. Египеттеги Аль-Азхар Ислам университетинин билимин жогорулаткан. Муфтийликке чейин Бишкек шаарынын казысы эле, ага чейин муфтийдин орун басары болуп иштеген. Булак аргумент кейчи. Бишкекте Спутник В вакцинасын алган айыл каза болду. 46 жаштагы Назгүл Исакова коронавируска каршы Спутник В вакцинасын алгандан кийин каза болду деп билдиришти туугандары. Алар Акипресс агенттигине маек берип, Исакова Спутник В вакцинасынын биринчи дозасын 19-июлда алган, андан кийин дени табы көтөрүлгөнүн айтышты. 2 күн төшөктө жатты, кан басымы 30га чейин түшүп кетти. Тез жардам кызматы Бишкек шаардык ортопедия жана травматология илимий изилдөө борборунун токсикология бөлүмүнө жеткирилген. Бүгүн 22-июлда эртең менен каза болуп калды. Азыр соттук медициналык экспертиза дайындалды деп билдиришти маркумдун туугандары. Бишкек шаардык ортопедия жана травматология илимий изилдөө борборунун башчысынын орун басары Бакыт Исаков Акипресстин агенттигине Исакова аллергиялык реакция менен келип түшкөнүн айтты. Ал эми саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Улукбек Бектурганов Акипресс агенттигине Исакова Спутник В вакцинасын алганын тастыктады. Бирок азырынча маркум вакцинанын айынан көз жумду деп айтууга болбойт. Азыр комиссия иштеп жатат, соттук медициналык экспертиза жүрүп жатат. Бардык деталдар иликтенет, өлүмдүн себеби азырынча аныктала элек, деди ал. Назгүл Исакова Бишкекке Кара Көл шаарынан келген, вакцинаны Борбор калаадан алган. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Эл чындыкты билсин. Кыргызстанга чет жактан теракт жасаганы келген жан кечти колго түштү. Атайын кызмат шектөө КМШдагы өлкөлөрдүн биринде жан кечти болуп теракт жасоого катышууну пландаганын белгиледи. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өнөктөш атайын кызматтар менен биргеликте 22-июлда чет элдик террорчунун ишине бөгөт койду. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Кыргызстанга жардырууларды жана диверсиялык аракеттерди жасоо максатында келген ХА аттуу жаран чет өлкөлүк УКМКнын террорчулукка каршы иш-чараларынын алкагында колго түштү. Такталганда шектүү айрым КМШ мамлекеттеринде террордук топтор менен туруктуу байланышта болгон. Аларга идеологиялык колдоо көрсөтүп келген. Ал турсун КМШдагы өлкөлөрдүн биринде жан кечти болуп терактыга катышууну пландаган деп айтылат билдирүүдө. УКМК Афганистанда аскердик саясий кырдаалга байланыштуу эл аралык террордук уюмдар мүчөлөрүн өз өлкөлөрүнө жөнөтүп, ал жакта коомдук саясий кырдаалга бүлүк салуу максатында террордук иш-аракеттерди уюштуруу үчүн көмүскөдө жаткандарды активдештирүү аракеттерин көрүп жаткандыгын белгиледи. Мунун алкагында диний экстремисттик уюмдардын деструктивдүү идеологиянын жайылтуу боюнча аракеттери жанданганы байкалып жатканы айтылат. Буга байланыштуу УКМК жарандарды сак болууга чакырган. Атайын кызмат эл аралык террордук топтордун мүчөлөрүн жана аларды колдогондорду аныктоо жана алардын аракеттерине бөгөт коюу боюнча иш-чараларын улантат. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Адил Турдукулов Садыр Жапаров башка президенттерден элге жакындыгы менен айырмаланууда. Адил, айрымдар Садыр Жапаровдун рейтинги көтөрүлүп жатат десе, айрымдары түшүп жатат деген ойду айтышууда. Сиздин оюңузча президенттин рейтинги кандай? Азыр ар кайсы жактан тобокелдиктер каптап жатат. Коронавирус, чек ара чатагы, кымбатчылык, кургакчылык, энерго кризис, шайлоодогу чырлар, тышкы ички карыз насыятчылар. Бул чакырыктарды туура кабыл алып, бийлик эффективдүү күрөшүү керек. Туура ал үчүн бийликке так айтканда жеке персоналдык Садыр Жапаровго элдин иши
ишеними болушу кажет. Азыр ал ишеним дагы деле бар, бирок эффективдүү башкаруу болбосо ишеним бат эле жок болот. Электр энергиясына тариф жогорулайт деп жатканда тариф көтөрүлбөй калганы эл үчүн жагымдуу жаңылык болдубу? Электр энергиясына болгон тариф саясий чечим болду, анткени электр энергиясынын баасы жогоруласа кандайдыр бир толкундоолор болуп кетиши мүмкүн эле. Ага 2005-2010 жылдары күбө болгонбуз. Ошондуктан президент тарифти жогорулатпоо чечимин кабыл алды. Бирок бул чечим узакка кармалбайт, анткени бийлик бааны жогорулатууга аргасыз болот. Бийлик энерго тармагындагы коррупцияны түп тамырынан жоош керек. Бийлик коррупция менен күрөшүп уланып жатканын, коррупционерлер жазасыз калбасын далилдеши керек. Эгер ушул нерсени өтөөсүнө чыга алса, Садыр Жапаровдун рейтинги мындан дагы жогорулайт. Садыр Жапаров башка президенттерден эмнеси менен айырмаланып жатат? Садыр Жапаров башка президенттерден элге жакындыгы менен айырмаланып жатат. Тагыраагы бийликке коюлган дооматтарга жооп берип жатат. Бул сапаты президенттин элге жакындыгын, ачыктыгын далилдейт. Ошондой эле акимдерди ротация кылганда адилеттүү саясаттан кабар берет. Дагы баса белгилей турган артыкчылыгы сөз эркиндигине кысым кылбаганы болду. Эң негизгиси кумтөргө каршы чабуулу болду. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин. Эл чындыкты билсин. Алтынбек Сулайманов: Баткенде 3 айдан бери эч нерсе жасалган жок. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов Баткен облусунда Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжалда бузулган үйлөрдү калыбына келтирүү жай жүрүп жатканын айтып, министрлер кабинетинин ишин сынга алды. Бул тууралуу ал 21 июлда парламенттик конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери боюнча комитеттин жыйынында билдирди. Тажикстан бардык үйлөрдү куруп бүтүп, адамдарды киргизип койду. Бизде үйлөрдүн жарымынан эле пайда алып бүттү. Өкмөт 3 айда эч нерсе жасаган жок, деди Сулайманов. Кабинеттин жогорку кеңештеги өкүлү Алмазбек Абытов турак жайлар ноябрь айынын аягына чейин курулуп бүтөөрүн билдирип, Улукбек Марипов абал менен жеринде таанышуу үчүн Баткенге кеткенин айтты. 28-30 апрелде 1 майда Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Бул окуяда Баткенде 136 үй, 5 мектеп, 2 фельдшердик акушердик пункт, 3 бала бакча, 2 милиция пункту, 24 май куйган станция, 60 коммерциялык объект, 2 чек ара заставасы жана 1 клуб толугу менен талкаланган. Жарыктан чыккан үйлөр Түркиян жана жергиликтүү ишкерлердин жардамы менен курулууда. Тажикстан Согдо облусунда 14 турак жай бузулуп, 2 үй, 1 курулуш жарым-жартылай жабыркаганы маалымдалган. Булак Аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Канатбек Исаев кайрадан чоң саясатта топ жарып чыкканы калды. Күздөгү парламенттик шайлоо көптөрдүн түштөрүнө кирүүдө. Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаев бир канча убакыттагы тыныгуудан кийин кайрадан чоң күрөшкө аттана турганы таасирдүү саясий күчтөр менен жаштарды кошуу таризинде мөөрөй алуунун кандай экенин көрсөткөнү калыптыр. Шымалануу күч эмесе бул жагынан сырларды ачыктай бербей, тек турганыбыз оңго. Жакында чоң саясатта аеосуз күрөштөр башталары башында туу сайыр Канатбек Исаевдин кылкылдап чыгары жөн эмеспи? Булак Арба KG. Чындыкты билсин. Той аштын чыгымын азайтуу мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Той топурларды, маарикелерди тартипке келтирүү жөнүндөгү мыйзам долбоору жогорку кеңештин 22 июлдагы жыйынында биринчи окуудан өттү. Документтин автору депутат Улукбек Ормонов. Мыйзам долбооруна ылайык үй бүлө салтанаттарына жана ырым-жырымдарга чакырылгандардын саны 100дөн ашпашы керек. Үлпөт тойго 200гө чейин адам катышып, бир күндүн ичинде аяктоого тийиш. Нике салтанатына 3дөн кем эмес жеңил автоунаа колдонулушу шарт. Маркумду акыркы сапарга узатууда бодомал союлбайт, бирок жаназага катышчу адамдардын саны чектелбейт. Өлгөндөн кийин аза күтүүгө 100дөн ашпаган адам чакырылып, бодомал союуга тыюу салынат. Үлпөт той, маарике салтанаттар, сөөктүү көмүү ырым-жырымдары дем алыш күндөрү саат 8:00дөн 23:00гө чейин, иш күндөрү саат 18:00дөн 22:00гө чейин өтөт. Ошондой эле зыяратчыларды узатуу жана тосууда конок чакырган чоң иш-чараларды уюштурууга катуу тыюу салынат. Жогорудагы эрежелерди бузган жеке тараптар 17.500 сом, юридикалык жактар 55.000 сом айыпка жыгылат. Булак Азат. Жапаров дагы 9 өлкө үчүн визасыз режимди киргизди. Тизме. Садыр Жапаров айрым мамлекеттердин жарандары үчүн 60 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз режим киргизүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Ага ылайык 60 күнгө чейин визасыз жүрө ала турган режимге дагы 9 өлкө киргизилген. Бул төмөнкү өлкөлөр: Албания, Болгария, Вьетнам, Израиль, Кипр Республикасы, Түндүк Македония, Румыния, Таиланд, Мексика. Мындан тышкары мыйзам эреже менен толукталды. Ага ылайык улуттук коопсуздукту камсыз кылуу жана
жарандардын ден соолугун коргоо максатында министрлер кабинети республикага кирүүнүн визасыз режим толугу менен же жарым жартылай токтотууга укуктуу. Бул улуттук коопсуздук, саламаттыкты сактоо жана тышкы иштер маселелерин тейлеген ыйгарым укуктук мамлекеттик органдардын макулдашылган сунушу. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жарандар үчүн 60 күнгө чейин визасыз режим колдонулган өлкөлөрдүн тизмеси: Австралия, Австрия, Бельгия, Босния жана Герцеговина, Ватикан, Улуу Британия, Венгрия, Германия, Нидерланды, Греция, Дания, Исландия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Корея Республикасы, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Жаңы Зеландия, Норвегия, Бириккен Араб Эмираттары, Польша, Португалия, Сауд Арабиясы, Сингапур, Словакия, Словения, Америка Кошмо Штаттары, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Катар, Бруней, Дарусалам, Бахрейн, Япония, Черногория, Андорра, Аргентина, Бразилия, Сан-Марино, Чили, Оман. Булак Кактус Медиа.